2023 жылы келдим, декабрь 24 жылдан баштап иштеп келатам. 24 жылы мына таза суу системасы департамент биздин министрликке өттү. Ачык айтканда каралбай калган экен. Система жок. Республикалык бюджеттен акча каралбайт экен. Сырт жактан келаткан акчаны карап эле отура беришкен экен. Биз мына 2 жылдын ичинде система койдук. Азыр мына Кыргызстан боюнча 600 айылга кириштик. Мына бул жерде азыр мына бул жерде биздин урматтуу депутатыбыз отурат, Алымедин районунан шайланган. Мына Темирлан Айтиев, мына экөөбүз чогуу өткөндө Алымедин бардык. Бишкек шаарынын жанындагы Алымедин районунун ылдый жагында таза суу жок. Васильевка деген айылда, Бирлик деген, Ленинский деген айылдарда таза суу жок Бишкектин жанында. Анткени каралган жок. Биз мына ушу министрлик мойнубузга алдык. Ушу таза суу системасын ишке киргизебиз. Мен бир аз болсо да Кыргызстан боюнча маалыматтарды айтып кетейин. Таза суу жана саркындуу суу объекттерин куруу жана оңдоо урматтуу президенти Садыр Кожоевич жарлыгы менен Кыргыз Республикасы 2030 жылга чейинки өнүктүүнүн улуттук программасына киргизилип ишке ашырылып жатабыз. Мына ушунун алкагында 2021 жылдан баштап биз 512 миллион доллар инвестиция жана республикалык бюджет аркылуу биз мына акча каражаттарды карап тартып келатабыз. Анын алкагында 600 айылда, 25 шаарда курулуш, долбоорлоо жана ПСД документтерин даярдоо боюнча иштерди жасап келатабыз. 40 айылдын таза суу системасы курулуп атат. Быйыл 26 жылда аны биз беребиз. 3 шаарда саркындуу суулар чыгаруу боюнча канализация курулуп атат. 771 айылда таза суу долбоорлор бизде улантып жатышат да, уланып жатат. 218 айылда ПСД иштеп чыгып атабыз. 25 айылда курулуш жумуштары тендер өткөрүлөт. 234 айылда ПСД даярдоо документтерин даярдап атабыз. 177 айылда 70 ТОны даярдап атабыз. 117 айылда курулуш иштери жүрүп жатат. Быйыл биз 70ге жакын айылды биз Кыргызстан боюнча бүтүрөбүз. Быйыл биз республикалык бюджеттен 26 жылга дагы силердин айыл өкмөтүңөргө дагы Сары Камыш жана Кызыл Өрүк дагы айылдарында киргиздик сиздерге. Жалпы Ысык Көл область боюнча таза сууну айтып кетсем 72 айыл бизде калды. Ошо 72 айылдын ичинен 15 айылы бул Ак Суу районунда. 20 айылга биз ТОны даярдап атабыз. Калганы биз экспертиза өткөзүп, биз Кудай буруса ошо 15 айыл бул система график менен кетет. 15 айылды дагы акчасын издеп атабыз. Калганы биз 2 жылдын ичинде бүтүрөбүз. Толугу менен жалпысынан 3 жылдын ичинде Ысык Көл областындагы таза суу маселесин толук чечебиз.